Саламатсыздарбы? Азыр күз мезгили. Биздин бакчабыздагы гүлдөрүбүздүн баары гүлдөп бүтүп, жалбырактары саргайып, гүлдөрү түшүп, ушундай урук байлап калган убактары. Бакчадагы 1 жылдык гүлдөрдүн уруктарын терип алабыз. Ал эми көп жылдык гүлдөрдүн болсо, үстүлөрүн кесчү гүлдөрү бар, кеспей турган гүлдөр бар. Ошол гүлдөрдүн бири ушул клематис гүлү. Клематис гүлүбүз чырмок гүл. Бул гүлдөр заборлорго, ар кандай аркаларга жармашып, стойка коюп койсок дагы ошолорго жармашып өсүп, ушундай жайлата гүлдөп турган гүл. Бул клематис гүлүн жазында эле отургузулган. Жайлата жакшы эле гүлдөдү. Бул гүл дагы күндү жакшы көрөт, ошондой эле сууну да жакшы көрөт. Биринчи отургузганда бул гүлүбүздүн топурактары витаминге бай болуш керек. Кара топурак, биогумус, тооктун кыгы бир аз аралаштырып. Көп болсо дагы бул гүлдөрдү күйгүзбөйт. Ошондой жакшы витаминге бай топуракка отургузуп алсак, бул гүлдөр жайлата гүлдөйт. Күз келгенде бул гүлдөрдүн үстүнүн баарын кесип салып, түбүндөгү чөп жардын баарын тазалап, 30-40 сантиметрдей калтырып коебуз. Болгон чириген жалбырактарын, бутактарын баарын кесип салабыз дагы. Бул гүлгө үстүнө топурак менен көмүп, же яшик болсо яшик менен көмкөрүп, үстүн жаап, бул гүлдөрдү кышкы сууктан сактап калышыбыз керек. Жазында болсо бул гүлдөр кайра өсүп чыгат. Клематис гүлүнүн дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бул клематис гүлүнүн дагы башка сорттору, кээ бирлери күзгө чейин гүлдөп турган клематистер бар. Ошондой эле биз бул гүлүбүзгө дагы башка гүлдөргө бергендей эле буларга дагы ар кандай удобрениялардан берип турабыз. Азот, калий, фосфорлордон берип турушубуз керек. Баарын инструкциясына карап туруп, бул гүлдөргө жаздан баштап күзгө чейин беребиз. Дагы менин бакчамда ушундай декоративный хоста гүлү быйыл жазында отургузулган. Бул гүлү гүлдөгөн. Хоста гүлүбүз дагы декоративный гүл. Бул гүлдөрдү жалбырактары чарала болуп, ушундай 2-3 өңдөгү хоста декоративный гүлү. Бул гүлдүн дагы түбүндө луковицасы болот. Ошол луковицасын жерден казып албай эле бул гүлдүн үстүлөрүнүн баарын кесип салып, жалбырактарын, болгон чириктерин баарын алып салып, бул гүлдү дагы топурак менен көмүп коюшубуз керек. Негизи хоста гүлүн көлөкө жерге өстүрсөк да болот, ошондой эле жарым көлөкө болгон жерге дагы отургузсак, булар жакшы эле өсөт. Негизи хоста гүлүн биринчи отургузуп атканда топурагыбыз сөзсүз баардык гүлдөрдүкүндөй эле бул гүлдөргө дагы кара топурак болобу, биогумус болобу аралаштырып, сары топуракка эмес, топурагын жакшы кылып койсок, бул гүлдөр жакшы өсүп чыгат. Биз жалгыз эле гүлдөрдүн баарын кышка даярдап кеспестен, ушундай гүлдөрдү дагы күзүндө отургузуп алсак болот, гүлдөрдүн көчөттөрүн. Мен ошо гүлдөрдүн арасына ушундай лаванданы дагы отургузам. Лаванданын көчөтүн дагы алып келдим. Лаванда гүлүн дагы биз билебиз, бул гүлдүн дагы дарычылык касиеттери көп, ошондой эле бул гүлдүн жыты дагы абдан буркурап турат. Бул лаванда гүлдөрү дагы көп жылдык гүлдөр. Бул гүлдүн гүлдөп бүткөндөн кийин гүлдөрүн кесип алып, кургатып, чай катары демдеп ичсек да болот. Ошондой эле бул гүлдөрдү кургатып туруп, үйүбүзгө коюп койсок да, үйүбүз лаванда жыттанып, жакшы маанай тартуулайт. Азыр кар түшө элек, күн бирок салкындап калды. Кар түшкөнгө чейин бул гүлдөрдү ушундай эле туруп турат, үстүн жаап салам. Андан кийин үстүн кесип коебуз бир кар түшкөндөн кийин. Жазында болсо бул гүлдөрүбүз көпчүлүк эле гүлдөрдөй болуп, кайра өсүп чыгат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолуктаңыздар.
that carries them has kept me astray. Too soon.